экспромт же кыргызча айтканда даярдыксыз шыр жооп берүү. Мындай сапат Адыхан Мадумаровго тиешелүү. Инкылабы көптөгөн саясатчыларга өзүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берди. Алардын катарында Адыхан Мадумаров да бар эле. Ал министрлер кабинетинин курамында вице-премьердин милдетин аткаруучу катары кирди. Аталган кызматта көпкө иштебесе да, бир нече маанилүү долбоорлорду демилгелеп турмушка ашырууга жетишти. Мисалы, башталгыч класстардын окуучуларын акысыз тамак менен камсыз кылуу Мадумаровдун демилгеси болгон. Муну азыр көптөр биле беришпейт. Ошондо көз сын көз менен карап турган болсо керек, Мадумаров ар дайым ушул социалдык саясатты сындап эле турчу, эч нерсе жакшы эмес. Анан эми вице-премьер болду, көрөлү деп. Мен сыймыктанам, ушул кыска мезгилдин ичинде баягы 1-класстан 4-класска чейинки мектеп окуучуларына бекер тамак берүүнү, төрөтүүлөрдүн бекер, бала төрөлгөндөн 5 жашка чейинки ар кандай эмдөөлөрдү мамлекеттин эсебинен, анан мектепке ата-энесинен акча жыйноону токтотуп, пенсиялардын бүт баарын жана күрүч менен, чай менен, май менен, өтүк менен берип калганын баарын токтотуп, акчалай түрдө өтүп, ошого жетишип калдык. Мен сыймыктанам. Ага жооткондой тейде мамлекеттик катчынын орду сунушталган. Бул жерде да ал өзүн көрсөтө алды. Анын Ысык көл кинофестивали, Соңкөлдө өткөрүлгөн эл аралык фольклордук фестиваль, ШКУга кирген өлкөлөрдүн жаштары арасындагы оюндар сыяктуу демилгелери Кыргызстанга маданияттын, искусствонун жана элдик чыгармачылыктын өзгөчөлөнгөн борбору, имиджин ыйгарышкан. Өлкө эл аралык ЖМКлардын көңүл буруусуна арзыган. Дүйнөлүк деңгээлдеги жылдыздар биринин артынан бири Кыргызстанга келе баштаган. Жагдайлар өзгөрө берет. Принциптер болсо эч качан өзгөрбөйт. Аныре де Бальзак. Чөнтөк парламенти деген учкул сөздүн автору президенттик Ак Жол партиясы басымдуу мандатка ээ болгон жогорку кеңешке өзү төрага болуп калды. Бирок ал ак жолчулардын катарында болгону жарым жыл гана кармалды. Мадумаровдун темирдей тартипти жактырганы партиялаштары тарабынан да нааразычылык жаратты. Айрымдарга анын сээрге сая сүйлөгөнү жакпаса, башкаларга анын баш ийбеген өктөмдүгү жаккан жок. Оппоненттери тарабынан катуу сынга алынып, жектөөгө кабылса да, ал кандай болсо да ошол бойдон калды. Жогорудагы маектен 1,5 айдан кийин Мадумаровду коопсуздук кеңешинин катчысы кызматына дайындашат. 1 жылдан кийин Бакиев өзүнүн жарлыгы менен аны аталган кызматтан бошоткон. Апрель окуяларынын баарын, анын ичинде ашынган көз сүртүүнү да колдонушту. Акылга сыйбаган калп менен бурмалоодон да жийиркенишкен жок. Азыркы саясатчылардан мурдагы бийлик менен байланыш Адыхан Мадумаровду каралай турган илинчек табышпай, акыры жала жапканга өтүштү. Ага эң эле ойдо жок болбогон сөздөрдү айтты деп таңуулашты. Ал түндүктүктөрдү кол араба тартканга мажбурлап, Сарижан Шариповду маймылга теңеген экен. Бардык революционерлерди болсо мародёрлордун катарына кошкон эмиш. Бирок Мадумаровду жакшы билген адамдар ага ак жеринен жала жабылуу атышканын, анткени андан сестене тургандарын түшүнүп, мекенинде унут калган Мадумаров чет мамлекеттерге керек болуп чыкты. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн президенттери аны түрк тилдүүлөрдүн уюмунун башкы катчысынын орун басарлыгына шайлашты. Кыргызстан мында да утушка ээ болду. Кыргыз жеринде алгачкы жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүнү демилгелегенде Адыхан Мадумаров болду. Кошомат досту көбөйтсө, чындык жек көргөндөрдү арттырат. Теренци. Башкалар айтууга даабаган нерселер жөнүндө ачык айткан саясатчы өзүндө көптөгөн душмандарды жана жек көргөндөрдү арттырды. Бирок бул аны токтото албайт. Ал адеп ахлактын кемип баратканын, тартип менен иреттүүлүктүн жоктугун сая көрсөтүп ачык айтып келет. Анын айткандары кээде ачуу жана шишке сайгандай. Бирок мунун баары элим үчүн, жерим үчүн деп жүргөн баары калп. Бул жерде 50% амбиция бар. Мана ушундай деп атасыңарбы, мен башка чарагын көрсөтөм. Мен ушуга жетише алам. Мен ушуну далилдейм деген ичиңден тыным бербей жүргөн бир жакшы сөздүн маанисинде амбиция бар. Анан ушу элимди, жеримди ушунчалык сүйөсүң да, баягы нанын жумшак жерин, чайдын жылы ысык жерин тандап кетсе кете бересиң, өзүң оокатың кете берет, боло берет. Анан бир келген өмүрдө коем, өзүм үчүн да жашайын деп туруп эле кол шилтеп кетсең оокатың өтө берет. Бирок балдарым, неберелерим башка мамлекеттердин алдында кийин кандай мамлекетте калат? Мына ушул тынчтык бербейт. Өзүңдүн оокатың кетет, өтө берет. Бирок балдарың кандай мамлекетте калат?
мына кошуна мамлекеттердин алдында биз ошолордун колун карап калабызбы? Биз көз каранды болуп калбайбызбы? Биз өзүбүзгө өзүбүз ээ болгон бакубат мамлекет болобузбу, болбойбузбу деп кээ бир учурда чыдабай кеткенди атаңдан көрүү деп анан кайрадан